Биздин бүгүнкү эфирибиз баягы терең билим менен таза ниет гана адамды сактап калат деген. Врач катары өзүмдү аягында ойлойм. Совет өлкөнүн мектебинде чоңойгом. Биздин денебиз ушундай жаратылган, муну деген аппарат менен жасай албайсың. Кыйын. Жумушка берилип кетпестен убакытты өзүң үчүн табышың. Сиз мекен үчүн, эл үчүн, жериңиз үчүн, Кыргызстан үчүн эмне калтыргыңыз келет? Клиниканы, жалаң эле онкологияны, өнөкөт ооруларга жардам берүү, анын алдына алуу. Эми жаш дарыгерлер үчүн кандай кеңеш бересиз? Туура эмес дарыны бербей, кереги жок операцияны жасабай. Ички дүйнөнү тазалаш керек. Ар бир адамдын кемчиликтери бар. Кээ бирөөлөр 5-6, кээ бирөөлөр 20 таблетка менен келишет, дарылар менен. Оору пайда болду, эмнеден? Анткени биздин денебиз бирдемеден коргоп атат, сактап атат. Саламатсызбы, Тамаржы? Кош келдиңиз биздин Калем подкаст YouTube каналыбызга. Чакыруубузду кабыл алып, биздеги кадырлуу бир конок болуп келгениңиз үчүн биз аябай ыраазычылык билдиребиз. Биздин Калем подкаст YouTube каналы бул билим, маданият жана руханият тармагында сөз кылабыз, жана багыттайбыз. Жакшы бир темаларды ошол элибиздин бир пайдасына гана багыттаган темаларды алып чыгабыз. Анан бүгүнкү темабыз дагы эң кызыктуу темалардын бири деп айта алабыз. Анткени терең билим менен таза ниет гана адамды сактап калат деген жакшы бир тема койдук. Анан бул жерде албетте бир терең билим болсо, анан таза ниет болсо, бардык ден соолуктагы бардык нерсе чың болот деген ойдобуз. Ошол себептен сиз менен бүгүнкү эфирлер эң кызыктуу, эң пайдалуу жана тажрыйбалуу, сапаттуу, туруктуу болот деген ишеничибиз чоң. Кош келиңиз да бир жолу. Рахмат. Анда эмесе биз баягы сөздү улай, эң биринчи эле сизге суроолорду берип баштайлы. Азыр биз айткандан дагы сизге өзүңүз айтып берген аябай кызыктуу болот. Ошол себептен өзүңүз жөнүндө биздин көрөрмандарга, угармандарга өзүңүз жөнүндө айтып берсеңиз кененирээк. Менин атым Тамара Курманалиева. Мен 1979 жылы Кыргыз мамлекеттик мединституту бүткөм. Андан кийин 2 жыл Мирахимовдун ординатурасынан өтүп кардиолог болгом. Өнөкөт оорулар менен көп иштеп, жалаң эле дары менен иштебестен мен чөп-чарды колдончумун. Гомеопатияны үйрөнүп келгем 1992 жылы Москвадан. Аны аябай колдондум. Ошолор менен көп элге жардам бердим. Анан Америкада өзүмдүн клиникамды ачканда мен дагы да ошол тармакта көбүрөөк үйрөнөйүн деп дагы окудум да. Иштеп да окуп да аттым. Ошондуктан альтернативдүү методдорго үйрөндүм. Ошону менин бейтаптарыма дарылоону колдондум. Кээ бирөөлөр 5-6, кээ бирөөлөр 20 таблетка менен келишет, дарылар менен. Аларды азайтууга аракет кылып, элге жардам бердим. Анткени бейтаптар 20 таблетка ичсе дагы баары бир өзүнүн жакшы сезбейт. Дагы эле ооруп жүрүшөт. Бирок менин максатым ушу бейтаптар жакшы болуп кетиш. Бейтаптар кайта үйлөрүнө барып, же ишке барып, жумушка барып иштеш. Ошонун багытында көп иштедим. Жакшы. Азыр болсо баягы суроону баягы кичинекей бир бала чакка бир саякат кылып көрөлү. Анткени бул кесип тандоо, бул келечекти тандоо деп айтылат да. Ошол себептен эми кичинекей кезиңизде эле ушул дарыгер болууну кыялдангансыз да. Анан бул кесипке эмнеге ушул дарыгерлик кесипти тандап калдыңыз? Жана эмне себеп болду буга?
Мен Совет өлкөнүн мектебинде чоңойгом. Совет өлкөнүн мектеби бизди аябай тарбиялаган. Ошол эле негизинде чынчыл болуп, адилеттүү болуп чоңойдум да. Ошо биз бүт эле классыбызда ойлосом ошондой чоңойгонбуз. Анан ошондуктан мен юрист болом дегем. Биринчи. Анткени адилеттүүлүк болуш керек, чынчыл болуш керек деп ошон үчүн юрист болом дегем. Кыялдангам да. Анан тилекке каршы 9-класста мен 16-га жаңы чыгып, папам кайтыш болуп кетти 40 жашында рак оорусунан. Мен ошол эле жерде ыйлап, мен врач болом. Анан рак оорусуна мен дары табам дедим да өзүмө. Кечирип коюңуз. Анан ошол негизинде мен Мединское тапшырдым. 9-класста мен химия олимпиададан 2-чи орун алган соң мени Новосибирский академ шаарына чакырды 10-класста ошол жактан бүт деп. Андан баш тарттым, анткени мамамды жалгыз калтырган жокмун. Калтыргым келген жок. Мен эң улуу үй бүлөдө иним менен сиңдим болчу калганы. Анан аяктан баш тарттым, ошо биздин Мединское тапшырдым. Анан где-то 3-чү курстарда онкологияга барып калдык. Анан ошол жерде папам жаткан палаталарды көрүп, көзүмө жаш толуп, сүйлөй албай калып, кыйналдым. Анан ойлодум, ошол учурда рак оорусунан элдер көп кетип атышты бул дүйнөдөн. Ошол учурда эле кардиология, жанагы жүрөк, тамыр оорулардан өлүмү 1-чи орунда турган. Анан ошон үчүн мен аз да болсо ушу кардиолог болуп, ушу элге жардамым тийсе, ушу өлүмдү азайтсам деген оюм менен кардиолог болдум да. Анан кийин карабайсызбы, 16 жашымда ойлонгон нерсем, анан кийин АКШда жана альтернативдүү методдорду үйрөнүп атканда, рак оорулардын альтернативдүү методдорун үйрөнүүгө мен да үйрөндүм. Анан ошондо ойлонуп калдым. Карабайсың кандай 16 жашымда ошону ойлондум. Анан АКШга келип, ушунчалык татаал экзамендерди тапшырып, өзүмдүн дипломумду тастыктадым. Рахмат. Бир сиз көзүңүзгө баягы жаш келгенде бизге дагы мындай бир башкача сезим болуп кетти. Бирок чынында баягы кыял максаттар, өзүңүздүн эң жакын адамды жоготкондон кийин ошол учурдагы мен элге жардам берем, ушундай жакын адамдар жок болбосун деген максатта бир кыял максат коюпсуз. Бирок канча жылдан кийин Кудайым ошол нерсени кабыл кылып, сиз өзүңүздүн ийгиликтүү бир иштериңизди жасаганга жетишипсиз да. Только Кудайдын жардамы менен өзүм ага жетпейт болчумун. Сонун окуяларды айтып бердиңиз. Дарыгер десе эле ден соолукту мындай элестетебиз да. Анан жакшы сөздөр дагы бар. Ден соолук акчага сатылбайт, бирок акчадан да баалуу деген жакшы сөз бар да. Анан сиздин көз карашыңызда ден соолук деген эмне негизи? Ден соолук деген организмдин физикалык жана эмоциялык тең салымда туруш. Ошону колдош, ошону кармаш. Ал тең салымдан кетип калса, мисалы стресс болуп, бузулуп калат, оору пайда болот.
биздин денебиз ушундай жаратылган, муну деген аппарат менен жасай албайсың, кыйын жасаса дагы, чоң нерсе керек. Мисалы, биз жаман тамак жеп алдык. Мисалы, биздин организмибиз бизди колдойт. Ошол жаман тамакты кайта алып чыгыш керек. Денеге киргизбей. Ошондуктан биз кыйналып кусабыз, ошондой симптомдор болот, башыбыз айланат, ушундай. Бул деген оору пайда болду эмнеден? Анткени биздин денебиз бирдемеден коргоп атат, сактап атат. Ошон учурда биз денебизге жардам беришибиз керек. Көбүрөөк суу ичиш керек, анткени көп минералдар, туздар кетет, туздуу суу ичиш керек, кичине ошондой мындай колдош керек да. Мисал, бул деген кичинекей эле мисал, эмне үчүн оору пайда болот? Ошон үчүн ички дүйнөбүз, оюбуз чогуу бир жакшынакай баланста болуш керек да. Кызыктуу. Азыр сиз эми дарыгер катары, тажрыйбалуу дарыгер катары биз мындай жакшы бир суроолорду берип, узатып, сизден бир жакшы жоопторду алып, элибизге бир пайдалуу жоопторду алышыбыз керек да, көбүрөөкчү. Анан бул дагы ден соолук деген эмне деген суроого дагы мындай жакшы жооптордун бири болду да. Анан оору кире элек кезде алдын алуу деп коет го. Эң чоң дарылоо деп ошону айтат депчи. Анан дарыгер катары оорубаш үчүн эмне кылыш керек? Эми бул деген аябай мындай глобалдуу суроо да. Дагы деле Совет өлкөнүн медицинасы эң жакшы медицинасы. Анткени бүт ошол оорунун алды алуунун максатында көп иш-чара жүрүлгөн да. Диспансеризация деген сөз бар болчу. Ар бир жылы бейтап адам барып доктурга көрүнөт. Анын жашына карата кан же болбосо диагностика алынат. Анан кичинекей өзгөрүүлөр болсо ошону түздөтүүгө аракет кылат эле. Анан сиз баягы чет өлкөдө билим алып, ошол жакта иштеп аткан дарыгер катары, Кыргызстанда иштеп кеткен дарыгер катары бизде мындай жакшы бир көз караштар же бир сөздөр бар го. Башка өлкөнүн элдери ооруган ататта окшоймун деп келип баягы көрүнөт депчи. Кыргыздар баягы качан бардыгы жетишип калгандан кийин анан келип мен ушинтип ооруп атам деп айтат деген бир көз караштар, сөздөр бар да. Ошол сыяктуу чынында Америкада кандай? Мисалы элдер келип алдын ала көрүнүп, өзүн баягы текшертип өтүп турабы чынында? Ар бир адам пенде. Ар бир адамдын кемчиликтери бар, мындай күчтүү заттары бар. Ошондуктан бүт баары эле жаса деген жасабайт. Анан аны жакшылап түшүндүрүп берсең, бүт жасашат. Колдошот, жасашат. Кичинекей кемчиликтер болуп же туура эмес болгон нерсени аны түшүндүрө билиш керек да. Түшүндүрүп берсең, аны жакшынакай эле жасап, бактылуу болуп жашап жүрө беришет. Бизде улуттук онкология борборунун статистикасына жылына орточо эсеп менен 5500 адам ошо рак оорусуна чалдыгат деп айтылат да, моу статистикада. Азыр чынында бул ооруну мындай укканда адамдар аябай мындай коркуу сезим аябай пайда болуп атат да. Коомдо эмне үчүн ушул оору мындай көбөйүп баратат азыркы учурда? Азыркы учурда биздин айлана чөйрөбүз таза эмес. Абабыз таза эмес. Ичип аткан суубуз таза эмес. Жеп аткан тамагыбыз таза эмес. Могу компьютерлардын арасында такай жүрөбүз. Кээ бир кесиптер отуруп
гана компьютердин алдында отуруп гана иштешет. Кичине эшикке чыгып басканды унутат. Алдагы биздин денебизге негативдүү таасир берет да. Анан ошондуктан баягы өнөкөт оорулар көп болот, анын ичинде рактар да көп болот. Деги эле дүйнөнү айтканда стресс деген аябай көп болуп атат. Аябай көп болуп атат. Анан биз врач катары үйрөтүшүбүз керек. Стрессти кандай кабыл алуу, кандай үйрөтүшүбүз керек, кандай реакция бериш керек. Оюңду эмне менен толтурушуң керек. Ошондой нерселерди үйрөтөбүз биз. Анан чындыгында эле рак деген оору, бул деген мындайча айтканда сен өлөсүң деген диагноз да. Көп адамдар ошондой кабыл алат. Ошон үчүн бул диагнозду угузуш үчүн врач өзүн дайындаш керек. Врач ошол бейтапты жакшынакай түшүндүрүп бериш керек. Бул диагноз болду, анан кийин сен ушундай акыбалга келесиң деген болбойт. Ар кандай дарылоо шарттарын айтып берсең, алар ойлонот, кабыл алышат. Ошон үчүн психологиялык жардам аябай күчтүү болуш керек да, өзгөчө рак ооруларга. Сен муну каалайм десең, аны албайсың. Сен кандай ичиңде, кандай адамсың, ошону тартып аласың. Дагы бир изилдөөлөрдө негизи оорулардын келип чыгышынын 80% ошол жанагы адамдын өзүнүн ой жүгүртүү акылына дагы тиешелүү деп атат да. Мисалы адам депрессия болсо, стресс болсо, мисалы бирөөнү көрө албаса, же ушак сүйлөсө, же бирөө менен мындай алектенсе, мисалы ошол учурларда адамды мындай көп оорутат деп, же өзүнө көп оору чакырат деп айтылат экен да. Анан чынында медицинада дагы азыр сиз дагы тастап кеттиңиз, ушул нерселер дагы адамды мындай жаман ооруларды алып келет депчи. Азыр сиздин тажрыйбаңызда бул жаман оору менен айыгып кеткен адамдар болобу негизи сиздин тажрыйбаңызда? Көрдүңүзбү ушундай? Болот. Эгерде баягы алдын алуу механизмдер менен эрте келип, эрте диагноздоп, анан ошону эрте дарыласа, айыгуу болот. Мисалы 1 сантиметр азыраак кичинекей шишик пайда болсо, ошону алып койсо, ал эч жака мына кете электе алып койсо, анан кичинекей башка денени колдогон жакшы врач болуп ошонун баарын алып кетсе, адам менен бирге баягы тамактын оңдоп, тамагын оңдоп, кыймылдоосун оңдоп, ой пикирлерин оңдоп, мисалы бирөөгө таарынып жүрсө, аны таарынганды кечирмейинче адам ооруй берет. Кечириш керек, 100% кечириш керек. Мисалы эле да, ушу таарынып жүргөн. Же бирөөгө жини келип жүрсө, ал деген ооруй берет. Анткени жини келип жүргөндө ичинде кандай эң жакшы дары бербесең, баары бир оору тура берет ошондо. Ошон үчүн оюң, анан могу жерде жүрөгүң бир болуп таза болуш керек да. Сен башка адамды сүйлөгөнчө, сен башка адам жөнүндө алектенип жүргөн ордуна,
сен андан көрксө өзүңдүн эң жакшы вариантың болуп өзүңдү мындай ошол тарапта иштесең, сен бүт оорулардан айыгасың. Бирок бул кыйын нерсе. Бул кыйын нерсе. Ага убакыт табышыбыз керек, ага мээбиз менен түшүнүшүбүз керек. Кыйын нерсе. Бирок туура мындай жол берүү менен, көрсөтүү менен ага жетишсе болот. Анан YouTube'да да көрсөңөр болот. 4-чү стадия рактан айыгып кеткендер. Анткени алар 100% бирөөнү кечирди, 100% жанагы жаман ойлордун баарын кетирди. Ал өзүнүн эң жакшы варианты болуп чыкты. Башка адам болуп калды. Ошондо ал деген жалаң сүйүү менен рахат жүрөгүнөн чыгат, ошону элге бергиси келет, ошондо гана адам айыгат. Анда бизде азыр дүйнөдө, коомдо карасаңыздар, азыр изилдөөлөрдү карап, бардык жаман оорулардын бардыгы мындай көбөйүп атат да азыр. Анан коомдорду деле карайлы, эртең менен тургандан баштап, мүмкүн бир тейлөө кызматтарына баралы, базарга баралы, же таксиге отуралы, же бир мекемеге кирели, бардыгын деле мындай кайгырган адамдар көбөйдү да. Мисалы кайгырган, мисалы учурашпаган, жылмайбаган коомдо ушундай көп мындай агрессия көбүрөөк болот, негатив көбүрөөк болот. Интернетте деле, соц тармактарда деле карасаңыздар, бардыгы эле көбү негатив болуп баштады. Анан мүмкүн бул негативтер дагы сиздин азыркы айтып аткан сөзүңүзгө караганда, бул негативтердин арты дагы бир оорулардын көбөйүшүнө дагы себепчи болобу? Могу телефондо, азыр жаш балдар дагы телефондо отурушат. Бул деген электромагнитный энергия деп коет. Биз денебиз энергия өзүнчө, чындыгында энергия. Могу телевизор, компьютер, телефон бүт энергия. Биз азыр тегерек тармагыбызда бүт энергия, могу электромагнитный энергия биздин денебизге таасир берип атат. Анан биз болсо балдарыбыз ушул телефон менен турат, жатат. Анан соц тармагын угуп алышып, бирөө буга менин жумушум мындай, менин турмушум андай деп элдин баары ошого күйөт, ошого жүрөгүн берет. Анан биз ойлосок, ошону ойлосок, бүт энергиябызды ошого берип атабыз. Анан өзүбүздө энергия калбайт. Өзүбүздү дарылоош үчүн. Ошон үчүн биз айтат, жанагы доктор Джо Диспенза деген билет болушуңар керек баарыңар. Ал айтат, сен эмнени ойлосоң, оюң ошол жака, энергияңды ошол жака жибересиң. Сен ошол башка адам жөнүндө ал жаман экенин, анан андай экенин биягыңда өзүң нервничать этип жаман ойлор пайда болсо, ошону менен бирге сен жакшы энергияңды жиберип атасың. Өзүңдө энергия калбай атат, ооруңду дарылоого. Ошон үчүн сен аяка кетирбей, сен өзүңө калтыр. Өзүңдүн оюңду туура кыл. Болгонуңа ыраазы бол. Эмне сенде эмне болсо ошого ыраазы бол. Кудайдан дагы сура, берет. Жакшы. Мен сиздин сөзүңүздөн кийин мен мындай бир өзүмө жыйынтык чыгардым да. Адамдын энергиясы жок калганда, анан бир оорулар пайда болот экен деп элестеттик. Мисалы адам энергиясын бирөөнө берет. Мисалы жаман негативке берет, бир нерсеге берет. Көп энергиясын башка нерселерге берип салганда өзүнүн энергиясы жок калгандан кийин ушул нерселер болот экен деп. Кыргыздар дүйнөдө көп деме, билимдүү, тажрыйбалуу дарыгерлер көп да. Анан бир ой келет да. Мисалы азыр коомдо сен бир онкологиялык бир оору менен ооруп калдың деп барып анализ тапшыр дейт го. Тапшыр деген учурда эле уже ал адам өзү эле ооруп калат да.
ал аң сезими ооруйт, жан дүйнөсү ооруйт, ал анализи чыга элек деле ал аябай катуу, ал үчүн мындай оор бир сөз да. Анан ооругандан кийин мен ооруп калдым, бул жаман оору, мындан кантип чыгыш керек деген нерселер дагы адамды аябай кыжаалатып калат да. Ошол себептен чет өлкөдө дагы сиздин айтымыңызга караганда ушундай борборлор бар. Ошол сиздердин билим, тажрыйбаңыздар менен азыр сиз жакшы нерселерди айтып атпайсызбы? Адамдын акылы, мындай жан дүйнөсү бүт баары ошого даяр болуш керек, ошо менен жаман ооруларды жеңет депчи. Бир ушундай бир ыкмаларды колдонгон биздин Кыргызстанга да ушундай борборлорду ачса болбойбу? Болот. Ошо чындыгында мен максатым ошондой борбор ачуу. Анан илимдеримди ушу жаш муундарга үйрөтүү. Мен максатым. Анан бизде онкология кызматы жакшы иштейт. Бизде аябай таланттуу жакшы врачтар бар. Операцияны окмуш жасашат, химиотерапияны жасашат, элдин жашоосун кичине да болсо узартып атат да. Бирок реабилитация жок. Химия жасаган бейтап өзүнчө жүрө берет, билбейт кайсы тамак ичем, билбейт эмне кылышым керек. Ошолорго мен үчүн реабилитация центрын ачса болот. Ошол жерге элдер келип бүт леченияларды алып, биз жанагы токсин деп атпайбызбы? Ошону чыгарганга аракет кылабыз. Жанагы микроэлементтер жетишпейт деп атпайбызбы? Ошону бергенге аракет кылабыз. Туура тамактанганды үйрөтөбүз. Экологически таза тамакты өзүбүздүн клиникабызда өстүрүшүбүз керек. Эми ал клиникада мисалы тиш оору. Бул деген билинбеген оору, бирок өнөкөт инфекцияга айланат да. Ошол бүт организмди козгошу мүмкүн да. Инфаркт да бериши мүмкүн. Холестерин нормалдуу болсо дагы ошол инфекция инфаркт бериши мүмкүн. Ошол инфекция рак бериши мүмкүн. Ошону да биз карашыбыз керек. Иши кылып бүт денени башынан аягына чейин функцияларын байлаштырып баланска алып келүү максатында иш-чара жасалат да. Ошондо адамдын жашоосу узарат. Бул аябай мындай элге пайдалуу, мотивация берген, шыктандырган, үмүт берген, кыялдарын, максаттарын бир ишке ашырган борбор болот экен да, мындай карасакчы. Негизи чет өлкөдө, Америкада ушундай борборлор барбы? Америкада борборлор бар, бирок алар мындай альтернативдүү медицинаны көп кабыл алышпайт. Анан Мексикада бар, Германияда бар, Канадада бар. Аларга уруксат берилген. Мен ошондой мекемени ачкым келет, бирок мага жардам керек. Мен ойлойм, элдер бар, бизнесмендер, финансисттер, менеджерлер, юристтер, аларды рак кандайдыр бир мындай кандайдыр бир таасир берип кеткен адамдар. Мен ойлойм, алар мендей болуп убактын берсе, биз топ толсок, анан жакшынакай бир бизнес план
ойлоп чыксак, ким эмнеге жооп берет, өзүнүн убактысын, акчасы жок эле берсе азыр, анан биз ошондой мекемени ачсак, бул коммерциялык мекеме болбойт. Бүт келген акча дарыгерлердин, медсестралардын зарплатасына кетет. Жаңы инфраструктураны алып келгенге берет. Анан жаңы изилдөө механизмдерди, могу ушундай дарылоо, химия менен бирге канчалык убакытка ошол бейтаптын жашоосун созду. Ошондой изилдөөлөрдү жасап, анан кийин мындай определенный протоколдорду кылып чыгышыбыз мүмкүн. Кандай клиникалар бар. Мен бизнесмендерди алып барсам болот ошол клиникаларга. Ошондой тур кылдырсам болот. Алар бир жума ошол жакта жатып тазаланса болот, өзүнүн ден соолугуна мындай байланыштуу алдын ала көп нерсени жасаса болот. Алар өз көзү менен көрүп, анан бияка келип чогуу жасасак деп ойлойм. Бул менин оюм, мен аны жалгыз жасай албайм. Ошон үчүн мага ушундай адистер, профессионалдар керек. Жакшы оюңуз бар экен, жеп. Бизде азыр эме бардык тармакта эле мындай изилдөө тармактары бизде аябай мындай арттараак болуп атат да, изилдөөсү. Медицинада болсун, башка тармакта болсун изилдөө. Анан бул изилдөө борбору болсо, анын içинен жакшы изилденгенден кийин анан оорулардын алдын алуу боюнча ошо психологиялык жактан жардам берген центр бул эң керектүү центрлардын бири. Биринчиден, экинчиден андан сырткары бул сиз баягы коммерциялык эмес деп атасыз, бизнес катары эмес, бул социалдык долбоор катары, элге жардамы тийген бир проект долбоор деп атасыз. Анан сиз алган билимиңиз, тажрыйбаңыз менен мындай борборлордун ачылышы биздин коом үчүн аябай керектүү, жакшы бир центр болмок деген оюбуз бар. Эми буюрса ачылып калар, эми бул жакшы. Ниет коюп коелу, үмүт коюп коелу. Сиз жакшы нерсе айттыңыз, ишеним депчи. Мисалы, бир учурда, мисалы, мен башым ооруп атат десе, эме деп, мисалы, ата-энебиз бир дары берип койсо, ошону ичсе башың айыгып калчу да, мисалычы. Анан бул да ишенимге тиешелүү да. Анан ошол сыяктуу Америкада дагы баягы дары-дарымек менен дарылайбы же ошондой бир ишеним, бир борборлор жанагы сыяктуу эле көппү, же мындай элдик медицина деп айтылат эмеспи? Элдик медицина дагы ал жерде барбы? Бар. Элдик медициналар да бар, бирок мен оюмча ар бир врач өзү психолог болуш керек да. Ар бир врач психолог болуп, анан бейтапка бүт билимин, бүт тажрыйбасын берип, түшүндүрүп берип, аяктарганга аракет кылыш керек да. Көп бизде мындай медицинада 10 мүнөт берилет. 10 мүнөттүн ичинде мен чүчкүрүп атам, мен жөтөлүп атам, ошо дарыларды берет кетет. Ошондой да медицина бар. Анан элит медицина болсо, аларга жарым саат, 1 саат берилет. Ошондо бүт денени изилдейсиң, суроолорду бересиң, ошондо бейтапка көбүрөөк жардам тиет. Мен ошондой клиникада иштейм. Ошо медицина тармактан дагы бир китеп окуп отуруп, анан бир ишеним деген нерсе, мындай Кудайым менен бир байланган нерселер бар экен да. Анан адамга Кудайым негизи өмүрдү узун эле берет экен да. Аябай узун берет экен. Бирок өмүрдү кыскартыш, узартыш бул адамдан деп коет экен да. Өзүнөн. Мисалы, туура жүрсөң, туура тамактансаң, туура ойлонсоң, туура кыялдансаң, анда өмүрүң узун болот экен. Анан туура эмес тамактансаң, мисалы, ичимдик ичсең же чылым чексең деген нерселер бар. Өмүрдү кыскартуучу нерселерди кылса, адамдын өмүрү кыскарат экен да.
Ошол себептен баягы адамдын өмүрүн өзүн узартыштагы, кыскартыштагы адамдан деген нерсени да окугам да. Анан бул чындыгында ушундайбы адам? Мен ошого ишенем. Мен врач болуп, жанагы обычный стандартный медицинаны дагы окуп, альтернативдүү медицинаны дагы окуп, мен экөөнү тең практиковать этем, бирок эң пайдалуу нерсени сунуштурам да адамга. Бирок сиз айтып аткан нерсе өзүңдүн ишенимиңен, өзүңдүн жүрүш-турушуңан, өзүңдүн ой пикириңен, анан кандайча тамактанасың, кандайча иштейсиң, элге кандай мамиле кыласың, ошол дагы көп таасир этет денсаулыкка. Сиз өзүңүз эмнеден мотивациялык? Мен 16 жашымда мотивация мамама жардам бериш. Мамамды коордоп, мамам өзү жалгыз сезбеш үчүн. Ошол мотивация болду. Медициналык институтту бүттүм. Турмушка чыгып, балалуу чакалуу болгондон кийин мотивациям балдарым болду. Алар үчүн көп иштедим. Бейтаптарым мотивация. Мен үчүн эң жакшы күн бейтабым келип туруп, доктор, менин аялымды мага кайрып бергениңиз үчүн рахмат дегендер. Же болбосо мени кайта өзүмө алып келгениңиз үчүн чоң рахмат деген. Бул деген аябай рахаттануу мезгил да мен үчүн. Ошол мотивация берет. Мен ошонун багытында аябай иштейм. Сиздин азыркы эң чоң алган мотивацияңыз элдин ыраазычылыгы, элдин жакшы сөзүнө мотивация алып атасыз. Азыркы учурда. Анан дагы азыркы мотивация мен ойлойм да. Ар бир адам ушул турмушка өзүнүн берилген нерсеси бар да, бирдемени аткарыш керек да. Мен үчүн онкология тармагына жардам бериш Кыргызстанга. Мен ошого азыр ойлонуп келдим. Ошон үчүн бул деген мага чоң мотивация болуп атат. Клиниканы ачыш. Дарыгерлер баягы жөнөкөй бейтаптарга ден соолугуңа мындай кам көр деп биз айтабыз. Мисалы дарыгерлер айтат. Бирок дарыгерлер өзүнүн ден соолугуна кантип кам көрөт? Сиз кантип кам көрөсүз өзүңүздүн ден соолугуңузга? Бул деген эң туура суроо. Дарыгерлер эч качан өзүн ойлошпайт. Жанагы мен энемин, өзүмдү аягында ойлойм. Врач катары өзүмдү аягында ойлойм. Ошол эле ар бир врач мен ойлойм ушундай акыбалда. Ар бир врач өзгөчө. Бүгүн клиникага бардым, онкоклиникага, эл толтура эл. Анан врачтар аябай көп жумуш жасашат. Эс алууга убактысы жок. Чарчап келишет. Каяктан туура тамак ичкен? Болгонун жейт да. Көп врачтар ошентип күйүп кетет. Анан элиттүү клиникада иштеген соң менде убакыт бар. Ошон үчүн кичине кыймыл аракет жасайм. Туура тамак ичкенге үйдө ичебиз. Ой жүгүртүмдү менин оюмча 100% алмаштырдым деп ойлойм 60-тан кийин. Жакшы эле ички дүйнөмдө жакшы жумуш кылып атам.
ошо менин максатым. Жараткандын кандай мени эң жакшысын тарбия кылып атам да ичимен. Анан сизден эми жаш дарыгерлер үчүн кандай кеңеш бересиз? Жаш дарыгерлерге. Сиз азыр 60 жаштан кийин бир өзгөрүүлөр болуп атат деп айтып атпайсызбы? Анан алар 60 жаштан кийин алар эртерээк дагы өзгөрүшү үчүн кандай кеңештерди бересиз? Эң негизгиси биз врач болгондон кийин биз жанагы Гиппократтын антыбызды кармашыбыз керек. Туура эмес дарыны бербей, кереги жок операцияны жасабай. Анан дарыгер деген такай окуйт. Такай билимин мындай жогорулатат. Аны сөзсүз түрүндө жасаш керек. Анан кийин ички дүйнөнү тазалаш керек. Ой пикирлерди тазалаш керек. Өзүңдүн ичиңден сен кимсиң деген суроо берип, ошону изилдеш керек. Мен мисалы эртең менен турганда мен күнгө көңүл бурам, чымчыктардын үнүнө, ырдаганына көңүл бурам. Вот ошентип ойгонгондо ошону табигаттын Кудай берип аткан нерсесин сен сезип, өзүңдүн настроениң көтөрүп, бүгүнкү күнгө ушундай настроение менен мен бейтаптарды карайм. Мен көп адамга жардам берем деген ниет менен жумушту баштаса, ал жумуш жеңил өтөт. Анан өзүңдүн ден соолугуңа сөзсүз түрүндө көңүл буруш керек. Сөзсүз түрүндө 100% жумушка берилип кетпестен убакыт өзүң үчүн табышың керек. Эметен ошону бир пландаштырып, кандайдыр бир жумуштун тегерегинде бир убакыт табыш керек деп ойлойм да. Сиз чет өлкөлөрдө баягы билим алып, тажрыйба топтоп иштеп жүргөн дарыгер катары дүйнөдө сатып ала албаган нерселердин катарына бул тажрыйба кирет деп коет экен да. Анан сиз билим менен тажрыйбанын ошол медицина, ошол дарыгерликте кандай айырмасы болду сиз үчүн? Кыргызстандагы тажрыйбаңыз, чет өлкөдөгү тажрыйбалардын айырмалары барбы? Бар. Биз Совет өлкөнүн биздин медициналык институту 2-нчи орунда турчу. Биз укмуш жакшы билим алдык. Бизди агайларыбыз, эжекелерибиз мындай ой жүгүрткөндү үйрөткөн. Адамды карап эле сен биринчи оюң кандай, эмне диагностикалык метод жазасың, эмне кыласың. Биз жанагы ковид учурунда рентгенге жөнөтүп жүрбөдү беле, компьютерный томографияга. Бизге кереги жок болчу андай нерсе. Биз кулагыбыз менен эле угуп, биз диагноз койчубуз. Биз пневмония менен суу толгонун мынтип карап эле билип койчубуз. Бизди ушул эжекейлерибиз, агайларыбыз үйрөткөн, кантип ушу бейтапты көрүп, мындай кармап, угуп, тыңшап
диагнозду коюп анан дарылоону. Бул деген эң билимди, тажрыйбаны да берген бизге. Ал жакта медицинасы күчтүү. Ал жакта жанагы аппараттар көп. Условиялар жакшы. Жакшы жардам беришет. Бирок өнөкөт ооруларга анча жардамы жок. Алар өпкөнгө суу толдубу, же болбосо пневмониябы деп рентгенди күнүгө жасай беришет, больницада жатсаң. Бизде андай жок болчу. Ошо менин оюмча биздин билимибиз, анан клиникалык тажрыйбабыз бийигирээк, күчтүүрөөк. Ошондуктан менимче дагы ошого кошулуп альтернативдүү методдорду үйрөнүп алып, ошону бир чогуу колдонсоң, бул деген эң жакшы. Рахмат. Азыр эми бул биздин эфирдин баягы соңку суроолорунун бири болсун. Сиз мекениңизге, элге, адамзатка негизи бул жашоодо ар бир инсандын мындай бир калтырчу нерсеси болот го, бир жүрөгүндө. Ошо сиз мекен үчүн, эл үчүн, жериңиз үчүн, Кыргызстан үчүн эмне калтыргыңыз келет? Клиниканы ошол онкологияны, жалаң эле онкологияны, өнөкөт ооруларга жардам берүү, анын алдына алуу, анан кийин мындай стандартный медицинаны колдонуп аткан адамдарга аларга кошумча жардам тезирээк айыгып кетиш үчүн ошондой профилактика дагы, анан кийин реабилитация дагы тармагында иштеген клиниканы ачкым келет. Рахмат. Биздин бүгүнкү эфирибиз баягы терең билим менен таза ниет гана адамды сактап калат деген темада болчу. Бүгүн баягы билим тармагында, тажрыйба тармагында жана адамдык баалуулук, жан дүйнө, акыл, ниет тууралуу бир жакшы темаларды сүйлөштүк. Негизи баягы оорулардын алдын алуу кылыш үчүн адамдын биринчи өзүнүн мындай өзүн сыйлоо, жакшы ойлонуу, жакшы ниет коюу деген нерселер мындай жогорку орунда адам үчүн турарын дагы бүгүн билдик да. Бүгүнкү биздин Калем подкаст YouTube каналыбызга маек куруп, келип, жакшы тажрыйбаңыз, билимиңиз менен бөлүшүп, конок катары келип, жакшы бир сонун бир кызыктуу маектерди куруп бергениңиз үчүн сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Чоң рахмат сизге.